Москвадагы мекендештерге жарыя. Казакстанга кирди чыкты кылуу керек болсо бизге кайрылаңыз. Жолго чыгарда документти текшерип, кара тизмеде бар жогун тактайбыз. Эң негизгиси биз пересадка өзүбүз аягына чейин алып барып алып келебиз. Биз Диндарик, метро Кожуховская. Кененирээк маалымат алуу үчүн төмөндөгү номерлерге кайрылыңыз. Эрнис мырза 8929 654 45 64 8925 017 16 16 24 саат бою чала бериңиздер. Президент натыйжа бере албаган жетекчилерге чечкиндүү чаралар көрүлүшү керек. Мамлекеттик инвестициялар түздөн-түз мамлекеттик карыз менен байланыштуу. Азыркы учурда элде кредиттик жана гранттык каражаттар натыйжасыз иштелип жатат деген пикир бар. Ошондуктан Акылбек Усенбекович даяр акчаны иштетип, натыйжа бере албаган жетекчилерге чечкиндүү чаралар көрүлүшү керек деди президент Садыр Жапаров бүгүн 28 декабрда өкмөттүн жыйынтыктоочу жыйынында. Президент белгилегендей 10 жылдын ичинде мамлекеттик инвестициялардын номиналдык көлөмү 2 эсеге көбөйдү. Атап айтканда 2013 жылдагы 17,4 миллиард сомдон 2022 жылы 32,2 миллиард сомго чейин, же болжолдонгон 2022 жылдын ички дүң продукциясынын 4%, 2022 жылдагы республикалык бюджеттин чыгашаларынын 17,2% түздү. Ошол эле учурда ушул жылы бүткүл портфелдин деңгээлинде жакшы көрсөткүчтөр байкалуусуна карабай, бир катар долбоорлордун ишке ашырылуусу басаңдап, артта калып жатканын сынга алды. 2022 жылдын мамлекеттик инвестициялардын бекитилген бюджетинен каражаттар толук өздөштүрүлбөй, аткаруусу 0% түзгөн долбоорлор мамлекеттик органдардын тизмеси. Финансы министрлиги, Айыл чарба министрлиги, энергетика министри, экономика министрлиги, мамлекеттик курулуш агенттиги, саламаттыкты сактоо министрлиги, суу ресурстар кызматы, салык кызматы, улуттук статистика комитети, Кант шаарынын мэриясы, Кара Суу шаарынын мэриясы, Каракол шаарынын мэриясы. Булак супер кежи. Эмне деп былжырап жатасың дегим келди. Садыр Жапаров министрдин орун басарын сынга алды. Бүгүн 28 декабрда президент Садыр Жапаровдун төрагалыгы алдында министрлер кабинетинин жыйынтыктоочу жыйыны өтөдү. Жыйында өлкө башчы каржы министринин орун басары Руслан Татиковду жогорку кеңеште туура эмес жооп бергендиги үчүн сынга алды. Өткөндө жогорку кеңеште депутаттар акыркы 2 жылда канча карыз алдык деп суроо беришсе, сиз 7 миллиард доллар деп жатасыз. Жалпы канча карызыбыз бар десе, сиз 11 миллиард деп жатасыз. Бул цифраны кайдан алдыңыз деди Садыр Жапаров. Министрдин орун басары суроону туура эмес түшүнүп алганын, бул цифра 1992 жылдан берки цифра экенин белгиледи. Садыр Жапаров ага эскертүү берди. Мен силерди сыналгыдан көрүп жатып, өзүм чуркап барып, эмне деп былжырап жатасың деп жооп бергим келип кетти деди Садыр Жапаров. Булак супер кежи. Шаардык сот Нарматованы камакта калтырды. Бүгүн 28 декабрда Бишкек шаардык сотунда Кемпир-Абад иши боюнча кармалган Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Орузайым Нарматованын баш коргоо чарасын өзгөртүү тууралуу апелляциялык арыз каралып, соттун чечими менен ал камакта калтырылды. Белгилүү болгондой, буга чейин ачкачылык кармап жаткан Нарматова ден соолугуна байланыштуу ачкачылык акциясын токтоткон. 27 декабрда Орузайым Нарматова өзүн жаман сезип, отурган жеринде эсин жоготуп кулап түшкөн. Мындан улам отурум бүгүнкүгө жылдырылган. Бишкектин 1-май райондук соту буга чейин башаламандык уюштурууга шек саналып, жабыртканмалган 20дан ашык саясатчы жана активисттин бөгөт чарасын карап, баарын 2 айга камакка алуу чечимин чыгарган. Алар жаза аткаруу кызматынын 21 мекемесинде же Бишкектеги номер 1 тергөө абагында кармалууда. Бирөө ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылган. 23 октябрда Бишкекте 20дан ашуун оппозициялык саясатчы менен активисттердин үй жайында тиндөө жүрүп, милицияга чакырылган жана 48 саатка камакка алынган. Алар Кемпир-Абад суу сактагычынын жерин Өзбекстанга берилишине каршы болуп келген. Ички иштер министрлиги аларга кылмыш жаза кодексин, массалык башаламандыктарды уюштурууга даярдануу менен козголгон кылмыш иштин алкагында тергөө жүргүзүлүп жатат. Камакка алынгандардын 20га жакыны 13 декабрдан тарта саясий ачкачылык жарыялаган. Алар бийликтен саясий куугунтукту, сөз эркиндигине басымды токтотууну талап кылууда. Булак Назар Ньюс кежи. УКМК Бакиров чындыкка дал келбеген маалыматтарды айтып, коомчулукту адаштырууда. УКМК бүгүн 28 декабрда Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Бакировдун Кримтөбөл Камчы Көлбаев менен жолукканын чет каккан билдирүүсүнө жооп берди.
Кылмыш ишинин алкагында бир катар тергөө жана акча миздөө иштери жүргүзүлдү. Жыйынтыгында жолугушуу болгону тастыкталды. Депутат Өмүрбек Бакиров да, Кремтобөл Камчы Асанбек Көлбаев да сурак берген. Анда Камчы Асанбек жолугушканын ырастады. Бакиров чындыкка дал келбеген маалыматтарды айтып, коомчулукту атайлап адаштырууда деп айтылат маалыматта. Ошондой эле атайын кызмат коомчулукту кырдаалга кылдат байкоо жүргүзүп, депутаттын популисттик сөздөрүнө ишенбөөгө чакырды. Бүгүн УКМК Өмүрбек Бакиров 25 декабрда Чолпон Ата шаарында мыйзамдагы ууру Камчы Көлбаев менен Барс спорттук эс алуу комплексинде жашыруун жолугушканын билдирген. Бирок Бакиров аны четке кагып, далилдери болсо көрсөтүшүн талап кылган. Белгилей кетсек, 17 ноябрда депутат Бакиров жана УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев парламентте кайым айтыша кеткен. Булак суу беркежи. Нарматова: улуттук идеология жок, анын ордуна ЛГБТга үндөгөн уюмдар ээледи. Улуттук идеология жок болгондуктан ар кандай бейөкмөт уюмдар ЛГБТ болууну жаштардын мээсине сиңирип жатат. Бул туурасында Жогорку Кеңештин депутаты Надира Нарматова билдирди. Анын айтымында 32 жылдан бери Кыргызстандын улуттук идеологиясы каралбай калган. Ошол бош калган вакуумду батыштан каржыланган бейөкмөт уюмдар, сырттан келген ар кандай диний секталар, нукура салтты бурмалаган даватчылар ээлеп алган. Жаштарыбыздын башын айландырып, улуттук нарк насил, каада салт, ар намыс дегендин баары жоголуп кетти. Ошон үчүн бүгүнкү күндө турмушка жеңил карап, ажырашуулар көбөйдү. Бир жылда 10 төгөй үйлөнсө, кайра 5-6 сөзсүз ажырашат. Тирүүлөө жетимдердин саны өтө көп. Жаштарды тарбиялай турган маселе орчунду. Жанагы бош калган вакуумду силер толтургула. Мыйзам аркылуу куралданып, алдыга чыксаңар болот. Конкреттүү иштерди жасабай жатасыңар деп кайрылды Нарматова. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Союзбек Надырбековго. Эл өкүлү батыштан каржыланган бейөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзамды алып чыккан үчүн ага сылып жатышканын айтты. Көрүнгөн туура эмес идеологияларды жаштардын мээсине сиңирип, гейлерди, ЛГБТларды уюштуруп жатышат. Эркек менен эркек, кыз менен кыз жашаса болот деген идеологияны жок кылгыла. Ыйман, инсап, адеп, ахлак деген жок болуп баратат, деди депутат. Парламентте бүгүн жаштар жөнүндө мыйзам долбоору талкууланды. Нарматова документти иштеп чыгууда өзүнө окшогон тажрыйбалуу адамдар менен кеңешүүгө чакырды. Булак Спутник KG.